Предметтик суроо. Урматтуу билермандар, мына ушундай жыгачтан жасалган бир буюм. Кудайберди мырза, эмнеге окшоштуруп атасыз? Гантелге окшоттук. Көрүнүшү, Баллонго албетте гантел жыгачтан болбойт. Суроого кулак салабыз. Бектур мырза, көрсөңүз болот. Нурислам мырза, көрүңүздөр. Урматтуу билермандар, сиздер көрүп турган бул буюм орус элине таандык. Орус элине таандык. Орус эли мурдагы байыркы мезгилдерде турмуш тиричиликте ушуну колдонушкан. Турмуш тиричиликте колдонушкан. Учурда азыркы мезгилде балким көпчүлүк муну колдонбой калышы мүмкүн, бирок мурдагы мезгилдерде ушуну турмуш тиричилигине колдонушкан орус эли. Сиздер 1 мүнөттүн ичинде бул буюмду эмне максатта колдонгонун таап бериңиздер. Кетти минут. Жип өткөзүлдү дейли. Ийикпи. Орустар бул жөн гана кудуктан суу алууга колдонгон эмес эмеспи? Мындай эмес жок. Анда бербейт болчу да. Жанагындай эмеспи? Жип байлап койгон эмеспи бул? Ошого эки четине жип чака көтөргөн мындай нерсеси бар го. Ошого окшош нерсе. Эмнеге тегерек болчу мына эки четине? Көлөмү да эгер ушундай эле болсо бул мындай бир нерсе эмес Бурганда бияктан чыгып атат да жок. Бирок эмнеге мынанын функциясы эмне себептен тарта турган эле арабасы бар эле. Мой ичине жибет көрүп туруп, мисалы, малдын ичи көбөп калганда. Мен ошону ойлодум да. Ошол. Мен көргөм орустар арасына жибет байлап койгон. Себеби мой эки чекесичи озуна чип кетпейт. Ой байлаганда. Ошол байлап жүргөн мен көргөм мурдачы. Мал иногда жем жебей калганда ошондо майлап туруп, май чирип турган озун. Кайсы бир жерден жебей өтүп кетиши. Бул бир вариант. Бир вариант. Бизде деле бар да мындай нерсе. Салып койгон Азыр бизде деле колдонбойт. Орустун айылдарындабы же орустар үнүмдүү Мурда эми булар көбүнчө варианттар. Булар мындай кылышат, көрсөңүздөр. Булду мурда уйларды баан жоонунан тартып алып туруп кошушкан да, кошмокочу баандай жер айдаткан. Бул ошол уйга нокто сыяктуу эле нерсе. Же ооруп аткан же бир нерсени жедирип койма, баласы төрөгөндө деле тууганда эле баласын жеп койбошу ма? Onu салып болушу мүмкүн. Негизи тиричиликте колдонгон. Кудайберди мырза, ким жооп берет? Жоопту Абдыманап Дыйканов берет. Абдыманап мырза. Команданын ою боюнча бул формасы кандай болгон бизде да мисалы колдонобуз да. Мисалы үйдө мал бакканда мындай жемде турган букалар мисалы иногда баягы ичи көбөп кетет да. Анан көбөп кеткен учурда баягы тамак жебей калат да мындай. Көп жем жеп алганда анан ушу малга оозуна такап туруп бул предмет могу жерден тешик болуп атат, жибет көргөн да, өзүнө жибет көрүлүп туруп оозуна жана мүйүзүнө байлап, могу эки чекесиндеги баягы оозуна чыгып кетпейт, бирок ошол оозуна салган учурда бул мал чайнанат да, анан чайнап ашказан иштейт, май чирип койгондо, ошондо анан бул мал жана мурдагы калыбына келип кайра жем жей берет. Орустар деле илгери могу азыр заман өнүктү дем. Азыр вет врачтар деле өнүктү дегендей, алар укол менен башка жолдор менен дарылап коюшу мүмкүн ушундай жем жебеген малдардычы. Илгери мисалы орустар ушундай колдонгон болушу мүмкүн да. Биздин вариант ушундай. Жооп кабыл алынат. Туура жооп. Орус эли эмнеге колдонушкан муну? Мешке тамак бышырган учурда казанды очоктун ичине түртүп алып киргенде томолотуу үчүн муну мештин үстүнө коюп, анткени ысык, темир ысык, кол күйүп калбаш керек. Идишти төрү жагына жөнөтүү үчүн мына ушинтип колдонушкан, урматтуу билермандар. Мына ушул максатта колдонушкан. Эсеп азырынча 4-3. Жана телегөрчү Жасын Сыдыгалиевин куттуктайбыз. Телегөрчү тарапка кайрадан 1 упай өттү. Оюнубуз улантылат 8-чи раунд. Сегизинчи раунд сиздерге каршы Нурзат Мусаланова, Талас облусу Кара Бура районунун тургуну. Урматтуу билермандар, телегөрүүчү сиздерге төмөнкү фото суроону жөнөткөн. Сиздер көрүп турган бул сүрөттө, документалдуу сүрөт албетте. Бул кишинин кыймыл аракетинен караңыздар, бир кыймыл аракет жасап атат да. Кандай тыянак чыгарсак болот?
эмне кылып атат бул киши? Кетти минута. Урматтуу алып баруучу, Мөөнөтмөн мырза жооп даяр. Ким жооп берет? Жоопту өзүм берем. Бул киши ошол аппарат дейли, ошонун тушунда отуруп атат да. Мындайча айтканда ошо приседание жасап атат. Тушунда аппарат буну эсептеп атат. 20 жолу отуруп турганда автобустун билетин берет. Ал кандай билет болот? Метронун же автобустун билети. Бекер билет да. Акысыз билет. Мындан улам аз да болсо адамдарга мындай бир дене тарбия жактан көнүгүү жасап алууна шарт түзөт. Жана 4 айдын ичинде 55 миң акысыз билет алып кетишкен тургундар. 55 миң. Ушундай 20 жолу отуруп турууну жасап. Жооп тура. 4-4 эсеп. 4-4 команда 1 минуталык үнөмдү каалаган мүнөттө пайдаланса болот.